тарпы чыгышынын бир белгиси катары мен кененирээк алып айтар элем да, маселен демократия деп атат. Биз демократия деген түшүнүктүн өзүн, концепцияның өзүн бузуп алдык, биз бурмалап атабыз. Же болбосо сөз эркиндиги жакшыбы же жаманбы? Бул жакшы. Бирок ошо сөз эркиндиги дегенди биз өзү түшүнбөй туруп бурмалап атабыз да. Кеп ушунда. Анын сыңарындай митинг маданиятын дагы биз так ошондой кейипке кийгиздик. Рахмат сизге. Бизде конокто азыр президенттин иш башкармалыгынан өкүлдөр келди. Айтсаңыз, ушул революцияда ак үй канча чыгымга учурады? Мисалы, Бакиев кетсин деп кыйкырсак, Бакиев кеткенден кийин деле кирип алып ак үйдү талкалап, өчүбүз бар дайчы. Столдордон бери сындырып, кагаздарды жыртып, ушул өрттөө кийгенге чейин барып атпайбызбы? Шудан ак үй канча чыгым болду? Белгилүү окуядан кийин атайын комиссия түзүлүп, каржы министрлигинин барлык министрликтердин комиссия түзүлүп, ошондо жалпы чыгым ак үй боюнча 224 миллион болгон. Ушул акчага эми, мисалы, ушул акчаны эч кимдер байып кеткен жок будан. Бир канча бир балким балдар бакчасын куралыбы же бир мектеп курсак, канча мектеп бүтөт эле? Же болбосо ушу митингге чыгып аткан аялдардын канчасы бир үйлүү болуп калат эле? 4-5 мектеп куралабыз да, мисалы. Мектеп 60 миллион деп эсептегендин өзүндө да 4 мектеп курулмак деп ойлойм. Азыркы заманбапка ылайык 4 мектеп жакшы. Туура митингби же туура эмес митингби? Мындайча айтканда, мисалы, эл жөн эле чыккан жок ал жака. Мисалы, даже если акчага чыгып атса, элдер акча үчүн ушул митингтерге чыгып атса, ошол адамдардын, значит, жумушу жок да. Жумуш ошол акча каражаттары жок. Үйүндө бала чакасы ыйлап атса, анан бирөөлөр чакпак деп акча берип, тыйын берип, мисалы, митингге чыгып койдуп атса, мамлекет күнөөлүүбү буга? Ошол эле жок, ошол эле спортсмен балдарды айтып атабыз. Мисалы, ар бир саясатчынын жанында 300 деген балдар бар, мисалы, спортсмен ар кайсы. Ошол эле балдардын жакшынакай жумуштары бар болсо, алар митингге чыкмак эмес да. Негизи жалпысынан алганда бул митинг деген негизи бир элдин булуң бурчунда болобу же жергиликтүү бир көйгөй маселелерди көтөрүп чыкчу бир механизм да. Ошол митинг аркылуу көптөгөн эл аралык тажрыйбага таянсак, бул митинг аркылуу деген жаштардын көйгөйү болобу, элдин көйгөйү болобу, ошол митингдер аркылуу мамлекеттик башкаруучуларга негизи жеткирип келет да. Анан деген менин оюмча бүгүнкү күндө болуп жаткан процесстер, могул жана айтып атпайсызбы, митингстан деп жатат. Негизи мен ойлойм, бул деген кандайдыр бир демократиянын өнүгүшүнө кандайдыр бир бутактардын бири да. Биндиктин бардыгы адилетсиз бийликтен келип чыгат. Туура да, туурабы? Адилетсиз бийлик. Эмне үчүн 1,5 жылдан бери адилеттүү бийлик орнобой жатат? Эмне үчүн митингдер токтобой жатат, кайра күчөп жатат? Жанагы былтыркы эме боюнча айтып кетпеди, президенттик иш башкармасынан келип 200 канча деди, 224 миллион. Андай чыгаша барысы да болду. Мен дагы жана офисимде, мен жана митингтерге байланыштуу жок деп атпаймынбы? Ал төңкөрүштө биздин ошол борборду чогортусунун офисте талкуулашып, ичинде компьютер, видеокамера, эч нерсе, Кыргыз Today KG деген биздин сайтыбыз бар, эч нерсени калтырып талкуулап кетти. Эмне ачкалыктан ошол оборудованияны ачка жейби аны тамак эме кылып. Бул жөнүндө талаптуулуучулук. Бая союз учурунда Кыргызстанда мен айтчу неизвестная республика деп атыр, митингстан деген атка. Мен терикпи митингстан эмес. Тескерисинче Кыргызстандын эли, Кыргызстандын эме жарандык коом абдан күчтүү. Мен өзбекстандык тууган мындай тааныштарым бар, алар бизге суктанат. Биз эркин сүйлөй албайбыз. Назарбаев бирдеме койчу, сен 2-3 күндөн кийин же бирдеме аштан кийин сөзсүз милицияга жооп бересиң. Атлерде эркиндик дейт. Бирок биз ошол эркиндик, жанагы Капай эме Арслан мырза туура айтат, митингтерди өткөрүү маданиятын бир аз төмөндөтүп атабыз, анан билбей атабыз. Буга дагы эле күнөөлүү чиновниктер жана митингтерди өткөрүүнү бизнеске айландырып алгандар бар. Мына мен жакында да бир митингге чыктым. Митингге чыкканда жолдон эле бир жап-жаш балдар чогулуп алып айтат: "Байке, эмки митинг качан болот? Канча бересиң? Саат канчада?" Анан канча бала алып келейин дейт. Мен айттым: "Алтыным, антпей жүр. Сен өзүңдү жүрөгүңдө үйгөн маселе болсо, чыны менен мага кошула турган болсоң, акча деп эле жөн эле келген. Акча дегенди унут" дедим. Мына көрдүңүзбү? Мен Токиодо жүргөндө бир митингди көргөм да. Келип бир ошол жер маселесинин сатылышына каршы алар деле кыйкырып 1 саат кыйкырышып, кайра жакшынакай болуп мусорларды өздөрүнүн пакеттери болот экен, митингге чыккандардын. Пакеттерге мусорларды телип кайра эч зыян келтирбей кайра кетип калышат экен, бир жакшынакай болуп. Бизде да ошондойбу? Сиздер да ошондой кыласыздарбы? Сиздин зыяныңыз жок. Ошондой болуш керек. Мен ошондой болушун жагдайм. Кутбек Абдуллаев: "Менин мамлекетимде күн сайын митинг болсо, албетте намыстанам. Бирок митинг пикеттер укук коргоо органдарынын, соттордун паракорчулугунан, чоңдордун мыйзамсыз иш аракеттеринен, өлкө жетекчилеринин таза акыйкат иштебегенинен чыгып жатат. Бир башка директорду жумуштан алып койсо 40-30 тууганын алып келип жылдап атат.
ал туура эмес нерсе. Сот инстанциясы бар, сотко берип кайрылсын. Өзүнүн эмесин прокуратурадан териштирүү менен издетсин. Ошол эле мисалы митингтерди алып көрөлү. Мен өзүмдүн тажрыйбамдан айтып көрөйүн. Грузияда да Саакашвили бийликке келип, шайлоодон кийин өтө көп болуп кетти мен ошол жерде жашап жүргөндө. Бирок митингтердин кыскарышына улуттук чалгындоо кызматы жана массалык маалымат каражаттары өтө көп салым кошуп кетишти. Анткени улуттук чалгындоо кызматы ошол митингдин булагын издеп, мунун спонсору ким, каяктан, ушу телефондо угулууларды айтып, массалык маалымат каражаттары изилдеп жүрүштү. Мисалы мендер өзүм массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү катары көрдүм. Ошол эле баягы азыр көк үй деп атпайбызбы? Мурунку жогорку кеңеш. Ошонун астында бир күнү карасаң, бир саясатчынын талабы болушуп турушат. Бул калсын, кирсин аркы деп. Бизде? Эртеси күнү карасаң эле ошол эле кишилер, ошол эле айрым топтун айрым эле мүчөлөрү ошого каршы чыгып атышат. Бул эмне деген? Значит, понедельник күнү акча төлөсөм мен экен, вторник күнү тиги төлөсөм тиги. Биз дагы ушул жерде биз азыр бир сиздерге кече мен тиги кесиптешим Касым Рахманкулов дагы болуп барып, биз тиги Лев Толстой көчөсүндө жанагы эмгек биржасы деп коет го, ошол жерде турган аялдар, эркектерге барып биз баарлашып көрдүк эле. Анда азыр ошол сюжетти көрөлү. Кыргызстанда саясий кырдаалга жараша жаңы кесип пайда болду. Бул митингчилер деп аталат. Акыркы күндөрү Ак үй алдында митинг кылгандарды биз угуп калабыз. Айрым саясатчылар эмгек биржасынан эле күнүмдүк жумуш издеп, акчага жалданып иштеген аялдарды көбүнчө, ошол эле убакта эркектерди дагы күнүнө саатына акча төлөп келип митингге чыгарышат экен. Ушул чынбы же бул ушакпы? Биз азыр аны Касым экөөбүз текшерип көрөбүз. Албетте мен барсам таанып калышы мүмкүн, Азаттык Плюстан келди деп. Касым көптөн бери экранга чыга элек, ошон үчүн Касым сен азыр алар менен бир жакшылап маектешсең. Муну бул жака салабыз. Сенин журналист экениңди такыр билбеш керек алар. Галстук бар, кадимкидей микрофонду бул жака кырын кылышып койдук, көрсөтпөй. Биздин камера болсо Алмаз Алимбаев алыс 100 метр алыстан деле ала берет. Бизде Орусиянын телеканалдарында кылып эле кадимкидей кылып азыр жаңы кесиптин ээлери Кыргызстанда чын эле барбы жокпу азыр көрөбүз. Кеттик Касым анда. Çöyünde. Да. Az брастан чалым, брат, давай. Давай. Саламатсыздар бизге. Кандайсыздар? Жумуш бар, саясий деп койсо болот да. Бир акебиз бар болчу. Замминистр да. Анан ак жерден эле күнөөлөшүп эле что-то прокуратурага жазып туда-сюда кылып, бир аз колдоп коюш керек да. Чыгып плакаттар менен бир күн, 2 күндөй где-то. Канча саат, канча тур? Канча ошо мен билейин деп келдим да, канча болор. Бүгүнгө керек. Жок, ушу наркы жумага го дегим где-то. Телефондорун эртең неме кылып жыйнап. Канча болот негизи немеси? Аял десең 20 аял таап беребиз да. 15 аял десең 15 аял. Булар 500-600 мындайга барбайт. Бир күнгөбү? Айры бири 500-600. Бир күнгө 500 бе? Арзаныраак кылсачы? Мен сурасам, буга чейин чыккансыңарбы өзү кайсы саясатчыларга бизге ушу оптуныйраак болсо жакшы эле дейм, тиги ак жерден күйүп атат депчи. Биякта неме келсе 500-600 дейт. 500-600 сомдойбу? Сүйлөшө беребиз дей бер. Беребиз, бизде акчада маселе эмес. Уже кызматтан алып коюптур, ошо кайра кызматка коюш керек. Шефти деп ушинтип берди. Чыгып жүргөндөрдү? Же кандай? Опыт бар да. 5 saat турат? Обедтери кандай? Обедти алып бериш керек бе? Качанга болсо айтсаң, алдыма. Кечинде айтып койсоң, сен менен Кечинде айтыш керек бе? Мына бир чети күлкүм келет, бир чети ыйлагым келет. Чынелечи бизде ушундай коом болуп калыптыр да азырчы. Бир чети бул кандай ыкма? Бул саясатчылардын ойлоп таппаганы жок экен, чынелечи. Булар эми 1-2 саясатчыны айтышты, мен азыр аттарын айтпай эле коеюн. 1-2 белгилүү эле саясатчы. Мына Өкө тең президентке коюп атат жакында.
ушул экөө алып келип буларды